Sözümdü emine men başlayın da atam. Sözümdü bir suroo menen başlayın da atam. Bir bayqaybız, коомчулукта bayqaybız. Bir yerde ata enenин укуктары жөнүндө сөз айтылат. Көп жерде айтылат. Кайсы жер барбасаң атанын, эненин укуктары деп айтылат, бирок өтө аз бала чаканын укуктары жөнүндө сөз айтылат. Эмне себептен болушу мүмкүн дегенде, албетте ата эненин акысын аткарбоо адам баласынын алдында бул дүйнөдө дагы, акиретте дагы өтө чоң кыйынчылыктарга түшөрү анык. Бул дүйнөдө адам баласы эч кандай ийгиликке жетпейт. Материалдык жактан болсун, руханий жактан болсун, психологиялык жактан болсун, айырмасы жок, адам баласы ийгиликсиз болот. Акиретте болсо өтө чоң күнөө болгондугу үчүн Кудай Таалам бул адамды өз мээрим менен кечирбесе, атейни дагы ошол акысын кечирбеген болсо, анда бул анык эле бара турган жери тозок болуп эсептелет. Бул жерде талаш тартыш маселеси жок. Ооба. Ошол себептен албетте Аллах Субханаху ва Таала адам баласына эмне кылган дейт? Ата-энеге бул милдетти жүктөдү. Адам баласына да ата-энеге карата болгон укуктары жүктөдү. Ата-энеге дагы бала чакасына карата болгон укуктарды, милдеттери жүктөгөн болду. Маселе ошол милдет болгондугу үчүн биз милдет деп айтабыз. Бирок укук маселесине келгенде, ал жерде дагы ар бир адам эмне кылуусу зарыл, көңүл буруусу зарыл. Демек, кандай ата эненин укуктары болсо, ошондой эле бала чаканын укуктары бар деген сөз.